Мамлекеттик салык кызматы мунай заттарды өндүрүү, импорттоо, алып өтүү, сактоо, жөнөтүү жана сатуу иштерине контролду күчөтүүдө. Уникалдуу молекулярдык маркерди колдонуу менен отун майын маркерлөө системасын киргизүүнү пландаштырып жатат. Салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдувапов күйүүчү майды башкаруу жана отун майы маркерин колдонуу аркылуу маркерлөө процесси менен таанышты. Анда айтылгандай, салык кызматкерлери өлкөнүн кайсы бурчунда болбосун мунай заттарды алып өткөрүүнүн жана сатуунун мыйзамдуулугун текшерип, зарыл болгон учурда тиешелүү айыптык чараларды колдоно алышат. Бул майдын мыйзамсыз жүгүртүлүшү менен натыйжалуу күрөшүүгө мүмкүндүк берет. Ал гана эмес, күйүүчү майдын сапатына болгон талаптарды да жогорулатат. Атап айтканда, көлөмүн азайтуу, күйүүчү майдын ар кандай маркаларын аралаштыруу, керосин же эриткичтерди кошуу, мыйзамсыз импорттоо, өндүрүү, сактоо жана сатуу практикасы менен күрөшүүгө мүмкүндүк берет. Бүгүн компаниясы тарабынан нефтебазада күйүүчү майларга маркерлөө механизм киргизүү менен ошол күйүүчү майды администрациялоо жолун көрсөтүп берди. Бул ыкманы биздин кызматкерлер башка да өлкөлөрдө изилдеп, ушул ыкманын эффективдүүлүгүн көрсөткөнүн биз изилдедик. Жакын арада буюрса ушул күйүүчү майларга маркерлөөнү киргизүүнү карап жатабыз. Андан тышкары ошо маркерлөөсүз күйүүчү май сатылуу учурда дагы бир канча санкционный мераны да иштеп чыгалы деп жакын арада ушул күйүүчү майларга маркерлөөнү киргизели деп атабыз.